Ошто батирлерден ири суммада акча каражатын жана алтын зергелерди уурдап жүргөн жаран кармалды. Ал 1993-жылы туулган Ош шаарынын тургуну. Ага уруулук беренеси менен кылмыш иши козголуп, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Тергөө учурунда кармалган жаран күнөөсүн толугу менен мойнуна алган. Учурда шектүүнүн дагы башка иштерге катышкандыгы боюнча тактоо иштери уланууда. Ош областынын ички иштер башкармалыгынын кылмыш иликтөө бөлүмүнүн мүлктүк кылмыштарга каршы күрөшүү кызматынын кызматкерлери тарабынан Ош шаарынын 1993-жылы туулган К уулу Ж аттуу жаран үстүнөн текшерүү иштерин жүргүздү. Бүгүнкү күндө анын үстүнөн 3 факт батир уруулук боюнча кылмыштуулугу аныкталып, бүгүнкү күндө Кара Суу району ички иштер бөлүмүнүн убактылуу кармоо жайына киргизилген. Анын дагы башка бир эле Кара Суу району эмес, башка райондор менен дагы кылмыштуулугу боюнча ошол батир улуттарга үстүнөн текшерүү иштери уланууда. Эми майыл адам өлүп атат, просто менин ортосунда мен көпүрө болуп калдым мынандай ортодо. Же наркы дүйнө эмес, же буну чындыкты таба албай, же буну чындыкты таба албай. Москвада жашап аткан күйөөалар менен эмен ыркы-тыркы болуп атат. Шектүү Ош шаарынын тургуну Чынаркан Бойтоеванын үй бүлөсүн 1,5 миллион сомго зыянга учуратты. Окуя ушул жылдын август айында жүз берген. Ал үйдө эч ким жок экенинен пайдаланып, терезени ачып кирип, үй ээсинин батир алууга чогулткан акчасын алып из жашырган. Жабырлануучулар ошол эле күнү милицияга арыз менен кайрылышкан. 850 миң рублубуз, кызымын 4 комплект эмеси, сөйкөсү менен алтыны, бир комплект күйөө балам баягы буну аларда кайнеси сөйкөсү алып сепчика таккан эле. Ошол сепчикасы дагы бир эмеси бар экен эле. Шакеги бар экен. Андан кийин күйөө баламын $3000 бар экен. Эме $2,5 бар экен. Ошону алып кеттир. Бул жактан кирип, кандай деген кен бир күнү баягы таптык деп баланы алып келди, көргөздүм, мына жерден ашып кириптир. Айыпталып жаткан жаран 18-сентябрда Кара Суу районунун Алымбек Датка көчөсүнүн номер 16-үйүнө да уурулукка кирет. Кылмыш чак түштө үй ээлери ооруканага кеткен учурда жүз берген. Ал темир дарбазадан ашып өтүп, үйдүн эшигин бузуп, сейфтеги 800 миң сомду алып чыгып кеткенин айтышууда. Видео камерадан кошунабыздан ошондо келетканда ошо бир бала келеткан, точно тиктешип өткөнбүз. Биз машинадан ошо поликлиникага кетип атканбыз да. Анан ошо баланы точно көргөм. Мындай бала бизде жок эле, усталардан окшойт деп, мына жерде бирөө уста иштеп аткан. Ошолордон окшойт деп өтүп кеткен мен. Бирок о баланын оор экенин билген жокмун. Анан кийин немеден сүрөтүн алып келсе ошол бала. Кантип кирип, кантип алганын, ошо балканын кайерде туруп барып алып келгенинен бери, кайсы жерден кирип, кайсы жерден чыкканынан бери көрсөтүп берди. Ошо мына милиция балдарга, ошо органда иштегендерге дагы ыраазыбыз, аябай тез таап, тез аракет кылышып, ошондой бизди дагы успокоить этип, жакшы сүйлөп, тез эле табышты. Батир уурулук боюнча Ош облусунун аймагында 2023-жылдын 8 айында 121 кылмыш иши катталып, анын 98-нин бети ачылган. Уурулук фактылары көбүнчө кароосуз ачык калган батирлерде жүз берет. Мындан улам укук коргоочулар жарандарды сак болууга жана мүмкүнчүлүк болсо үйдүн айланасына видео көзөмөлү камера орнотууну сунушташат. Эскертүү иретинде ошол жалпы жарандарга кайрылып кетет элем, ошол үйлөрдү кароосуз калтырбаганга же болбосо кандайдыр бир камера орнотууга чакырып кетет элем. Асия Сыдыкова, Кымбат Абдисамат уулу, Регион телеканалы, Ош.